15 окуучу көмүр исине уланды. Ош шаарындагы менчиктештирилип кеткен тротуарларды менчигейлери өз ыктыярлары менен бошотпосо иши сотко өткөрүлөт. Программабыздын жүрүшүн ушул жана башка маалыматтар түзөт. Түз эфирде мен Дөөлөт Канатбеков. Саламатсыздарбы? Ош облусунда окуучулар көмүр исине уланды. Бул тууралуу областтар аралык балдардын ооруканасынан тастыкташты. Кечке жуук истен уланган 15 бала ооруканага жеткирилген. Алар Жаңалай айыл өкмөтүндөгү Самат Ашимов орто мектебинин 4-класстын окуучулары. Сабак учурунда класска жагылган көмүрдүн түтүнүнө уланышкан аныкталды. Кече 12 бала биринчи медициналык жардам алгандан кийин үйлөрүнө уруксат берилип, калган 3-өө бүгүн чыгарылды. Маалыматтарда айтылгандай, Самат Ашимов орто мектеби эвак эле эскилге жеткен. Жаңысын куруу зарылчылыгы бар. Өткөн 2018 жылы Кыргызстандык 200дөн ашуун мигранттын жансыз денеси келди. Анын 90% Орусиядан. Алсак ушул айдын 23-ндө 23 жаштагы бала ишке кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. 4 күн бою жакындар издеп, 28 январда сөөгүн өлүк канадан табышкан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматы боюнча маркумдун сөөгүн кичи мекенине жеткирүү иштери жүрүп жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча маркум троллейбуста бара жатканда жүрөгү кармап каза болгон. Ош шаарындагы менчиктештирилип кеткен тротуарлардын жерлери кайра кайтарылып алынат. Эгерде жолдорду тосуп алган менчик ээлери өз ыктыярлары менен бошотпосо иши сотко өткөрүлөт. Муну шаар мэри Талайбек Сарыбашев билдирди. Анткени бүгүнкү күндө каладагы эң чоң маселелердин бири жөө басуучу адамдарга ылайыкташтырылган жолдордун жок болуп баратканы. Унааларга жанаша баскан жөө жүргүнчүлөрдү кырсык тоорогон учурлар көп кездешет. Тротуар маселесин шаар жетекчилиги кандай негизде жойгону турат? Жоо кейинки тасмада. Бул Ленин көчөсү менен Курманжанатка көчөлөрүн байланыштыруучу жол. Көчөнүн эки тарабында тең тротуар жок. Мындан улам жөө жүргүнчүлөр автоунаа кыймыл үчүн ылайыкташтырылган көчөдө жүрүүгө мажбур болушат. Тротуар болсо жакшы эле да. Келип кеткенде коопсуз болуп жакшы болот эле. Азыр эми өтө кооптуу болуп турат, айла жок жүрөбүз. Мен ал жерде иштейм өзүмөн. Тротуар болбосо деле мындай токтотулган жеңил машиналарды жок кылса болот, мисалы алууга. Чындыгында мындай жеңил жерде балалуу аялдар кетет, балдар өзү кетет окуудан чыгып, ушул жагында караштырып койсо жакшы болот эле. Ал эми Ленин көчөсүнүн борбордук аянтка жакын жайгашкан бөлүгүндө да тротуарлар тосулуп калган. Планда жөө жүргүнчү үчүн шарт түзүлгөнү менен, бирок мекемелер анын баарын ээлеп тосуп алышкан. Автомобиль көбөйүп атат азыр. Токтоганы даже неме жок. Парковка жайлар, туурабы? Элдер кайда жүрөт? Ошон үчүн ушуну мен сунуш киргизем, тротуар болгон жакшы. Потому что парковка, магазин кургандан кийин парковка болуш керек, первый очередь, туурабы? Шаардык мэрия мындай башламандыкты жоюу боюнча быйылкы 2019 жылы күчөтүлгөн тартипте жумуш жүрөөрүн кабарлады. Алгачкы иш аракеттин натыйжасында Асранкулов көчөсүндөгү тосулуп калган тротуар калыбына келтирилип баштады. Жаңысы дагы тез эле урап жок болбош үчүн эки тарабы тең тосмолор менен курчалмакчы. Алиевага чейин барат. Алиева менен эки тарапта бул жерде бир эле тарабы болуп калат. Көрө тастарга экинчи тарабы мына церковь тарабыны алар менчиктештирип алган экен, ал жакта алышка мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошондуктан биз бул проектке ал жакты киргизбедик дагы, ошол оң тарабынан гана РСК банк тарабынан алып чыгып кетет. Мындай тротуарлар Масалиев, Кооператив, Курманжанатка сыяктуу көчөлөргө курулушу керек. Ал үчүн болжолдуу 20 миллион сом сарпталат. Деген менен жөө адамдар жүрчү жолдордун көбү менчиктештирилип кеткен. Аларды кайра кайтаруу боюнча сот кызматкерлери менен биргеликте иш жүрөөрүн кала башчысы айтты. Менчиктештирип киргизген жерде мына бардык кызматтарга атайын протоколдук тапшырма берип атабыз. Буларды бардын кайтарып алабыз. Эми сот мына бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулган курулуштар боюнча ушундай менчикке берилип кеткен жерлер боюнча мына 27 иш мына чоң объектилер бүгүн соттун кароосунда турат. Эми соттордун чечими кандай чыгат? Биз ушул атайын координациялык кеңешме өткөзүп, биз кабыл ала турган чечим атайын биз ошо координациялык кеңешмеде, ошо координациялык кеңешмеде биз бүт сот органдары да катышты, чечимдерди кабыл алып атайын аларга тапшырмалар берилди. Белгилей кетсек, өткөн 2 жыл катары менен жолдор башкармалыгына көчөлөрдү оңдоо, тротуарларды калыбына келтирүү үчүн бюджеттен аз каражат бөлүнүп келген. Быйыл андай тартыштык жоюлганы турат. Башкача айтканда, шаардык бюджет 940 миллион сомдон 1 миллиард 120 миң сомго жогорулаганы белгилүү болду.
Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Қазақстанға көйүчү майдын мыйзамсыз алып кирүүгө аракет жасаган Кыргызстанды кармалды. Бул тууралуу Казакстандын чегара кызматынан басма сөз кызматынан кабарлашкан. Мерке бөлүмүндө чегарачылар 50 жаштагы айдоочуну Ford Transit унасы менен кармаган. Унада 15 газ баллон жана 500 литр көйүчү май үчүн кошумча цистерна болгон. Андан кийин 1995-жылы туулган баланы 2000 литр көйүчү май менен кармалды. Ал эми Кордай чегара отрядында 29 жаштагы Кыргызстан жаран Mercedes-Benz Sprinter унасында 4 тонна АИ-92 көйүчү майын киргизүүгө аракет жасаган. Кармалгандар Жамбыл облусунун укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Кыргызстан коррупциялашкан 180 өлкөнүн ичинен 132 орунда экендиги аныкталды. Бул иликтөөнү Transparency International уюму чыгарды. Анда маалымдалгандай, Кыргызстан бир нече жылдардан бери дээрлик бирдей көрсөткүчтө. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Казакстан Кыргызстандан алдыда 124 орунда. Тажикстан Кыргызстандан кийин 152, Өзбекстан 158, Түркменстан 161 орунга коюлган. Иликтөөнүн авторлорунун белгилешинче 30 балдан төмөнгү көрсөткүч өкмөт коррупцияга каршы күрөштү күчөтүшү керек дегенди билдирет. Эң негизгиси Борбор Азия менен Чыгыш Европада мамлекеттик сектордогу коррупциянын деңгээлин азайтуу ишинде олуттуу жылыш жок болуп, бул өз кезегинде аталган аймактарда демократияга коркунуч туудуруп жатканын Transparency International уюму белгилейт. Шашылыш билдирүү Кыргызстандын аймактарында кар көчкүтүшү коркунучу бар. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирүү таратты. Билдирүүдө айтылгандай, 30 январдан 1 февралга чейин өлкөнүн тоолуу райондорунда жана тоолуу унаа жолдордо кар көчкүтүшүшү мүмкүн. Бишкек-Ош унаа жолунун 121-138 чакырымдарында, Алабука-Канышкыя унаа жолунун 68-99 чакырымдарында, Мырзаке-Карагулжа-Алайкуу унаа жолунун 65-90 чакырымдарында жана Ош-Сары Таш Эркештам унаа жолдорунда кар күрткүсү күтүлөт. Унаардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Эми спорт жаңылыктарынан футбол боюнча Азия кубогунун финалында Катар менен Япония курама командалары кездешет. Чечүүчү оюн 1 февралда болот. Абу-Даби шаарында Zayed Sport City стадионунда өтүп, Бишкек убакыты боюнча саат 20:00 башталат. Кече жарым финалдык беттеште Катар курама командасы талайылары Бая курамасын ири эсепте жеңди. Ал эми 28 январда Япония менен Иран курамалары кездешип, япониялыктар 3-0 эсебинде жеңишке жеткен. Азия кубогу Бириккен Араб Эмираттарында 5 январда башталган эле. Мелдешке Кыргызстандан курамасы алгачкы жолу катышып, тайпалык баскычта Кытай, Түштүк Корея жана Филиппинге каршы ойноп, 3 упай топтоо менен жарым чейрек финалга чыга алган. Мына ушундай жаңылыктар кабарлардын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Дагы башка маалыматтарды кененирээк Ынтымак Чегит KG сайтына таанышсаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Еш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламат калыңыздар.